Тажик-Ооган чегарасында тынчтыкты орнотуу союзу коомдук бирикмеси Базаркоргон райондук аскер комиссариатынын кызматкери Союзбек Сатаровго сыйлап, патриоттуулукка чакырып кыргыз армиясына кошкон салым үчүн атайын төш белгисин тапшырды. Тажик-Ооган чегарасында тынчтыкты орнотуу ардагерлеринин союзу коомдук бирикмеси атынан улусат этиңиздер биздин кызматташтык төш белгибиз менен Сатаров Союзбек Асылбековичти сыйлап коюга Тажик-Ооган чегарасында тынчтыкты орнотуу ардагерлер союзунун бирикмесинин төрагасы Алмазлан Райымбердиев. Кутуктайбыз. Болсун. Рахмат сиздерге. Рахмат сиздерге. Ата мекениме кызмат кылам. Буга чейин аскер кызматкери атайын уставга дал келбесе дагы көкүрөгүндөгү чындыкты айтып кайрылуу жасаган. Мындай билдирүү тажик тараптын гол салуусуна дал келип калгандыктан коомчулук Баткенде тартылган кайрылуу деп ойлоп калган. Чындыгында бул кайрылуу Жалал Абаддагы Базаркоргон райондук аскер комиссариатында тартылган. Мына ушул күндө азыр бүгүнкү күндө кыргыз армиясынын кадырын жер менен жексен кылдык. Аскерге акылы жеткени да жетпегени да, аскерде кызмат кылган кылбаганы дагы түшүнүп түшүнбөй олтуруп алып комментарийлер жазып, бул жакта кишини сүйлөтүшкө мажбур кылдыңар. Аскерлер эч качан монтип чыгып сүйлөбөгөн. Бирок барыбыз отура берелиби? Кол кошуруп, силер бирок дагы көшөгөн артын көрбөй туруп, эмне мынчалык аскерди жамандап атасыңар? Ошол күндө мени көпчүлүк ойлоп атышат, Баткенден кыйкырдык о деп. Баткенде булундай да, Баткенде ошол атыш болуп аткан учурда мен өзүм аскер комиссариатында кызмат кылам, азыр учурда 10 жылга жакын улуттук гвардиянын катарында кызмат кылгам. Анан ошол аскердеги кызматымды эле, жумушумду мен ачык, заманга жараша видеодон кайрылдым да, мындайча айтканда. Военкомат эмне кызмат кылат жашоодо, балдарды аскерге жөнөтөт, тосуп алат. Ошол эле жумушумду жасадым деп эле ойлойм мен. Анан ошол учурларда мына атыш башталды. Аскер адамдар түшүнөт, аны бизде казарма положение болуп, эч ким эч жака кетпейт, уже семьяңды унутасың бардыгын. Ошентип кызмат кылып атат. Мен эле эмес, Кыргызстан боюнча ошол аскер кызматкерлери көчүдө военныйларга болгон бир көз карашы жаман. Маршрутка тосса, маршрутка албай коет. Же бир мурда кызмат кылып кеткен запастагы сержанттарды дейбизби, офицерлерди бир эстеп бактаган киши жок да. Ушул нерселер менин кабыргамды кайыштырды кадимкидей. Коомчулук баалабай атканда, баягы ар дайым согуш болсо гана, ой мына батырларыбыз деп жакшы сөздөрдү айтып, жай турмушта бирок бир дагы адам военный жөнүндө жакшы сөз. Кандай десем, бир десем жаңылгам, бул 50%дан көпчүлүк азыр коомчулук, кыздар деле бир мурда апаларыбыз аскерге барганбы деп тандап жүрүп тийичкен, угуп жүрөбүз. Азыркы мына биздин ушул кийинки муунун кыздары бул нерсени сурабайт дагы. Ол самый главный жакшы тыйын таап алган дегендей эле тема. Анан мына ушул нерселердин бардыгы да, ушул нерселердин бардыгын жүрөктө кыйнабанан айттым. Анан мен негизгиси айтарым, ошол азыр аскер комиссариатынын кызматкеримин, дагы айтайын, ошол жумушумду гана жасадым. Мен ошол кыйкырганда атыш жаңы эле башталып, биздин ошол кече каза болгон баатырларыбыз уктудан чамынчасы. Каза боло элек болчу ошол жигиттер. Биринчи күнү анчалык жоготуу болбой. Бирок элдин мага ошол кезде атышып тиги жанын берип атат, а моякта аскер адамдары жөнүндө дагы деле элдин оозунан жаман сөздөр бүтпөй атты. Ошол нерсеге акыры кимдир бирөө чек коюш керек го деп ойлодум. Бул аскер уставына туура келбейт. Аскер адамы формачан чыгып кайрылган. Муну ошол аябай билимдүү аскер кызматкерлер бар, генералдар балким туура эмес көрүп атышат, офицерлерибиз. Уставты бузду, камаш керек дегендер болду, башка болду. Бирок мен сезип аттым азыр коомчулукка мен ошол чакыруу жасасам, ушу туура дегендер бар болуш керек. Кантип эле биз түгөнүп баратабыз. Учубуз кур эмес деген ниетте кыйкырдым, чакыруу жасадым. Агаларыбыз мага дем күч берип, Кыргызстан боюнча мына запастагы офицерлер, солдаттар бүт бардыгы мен тарап болгонуна бүгүн жетине албай кубанып тургам. Аталган бирикменин ардагерлери тажик тарап кол салганда карап турбастан өздөрүнүн аракетин көрүп, Баткенге өздөрүнө тиешелүү аскердик курамын жиберишкен. Бизде Баткен облусунун балдары жана жанындагы түштүк региондогу биздин ардагерлер мобилизация болуп ошол жерге чакырылып 3 күн кызмат кылышты. Кадимкидей форма алып, оружие алып ошол жерде турушту. Мындан сырткары ардагерлер 10 гүлүнөн 1 гүлү ачыла элек. Кырчындай өмүрлөр кыйылгандан көрө биз барсак болот эле деген ойдо турганын айтышты.
Тажик менен Баткен границасында болгон кырдаалда жана биз жаш балдарыбыздын кырчындай болгон жаш балдарыбыздын өтүп кеткенине абдан зенишке ийди. Жана сайттардан карап туруп, мындай айтканда от алып, өзүнүн дагы как мындай айтканда ошол мурун көрүп келген, кырдаалды көрүп келген катары ушул жаш балдардын ордуна өзүбүз барсак жакшы болот эле. Мисалы биз эми алар 10 күнүн 1 күнү ачылы элек. Биз го балдарыбыз чоңоюп калды, студент болуп калды. Жана мына жогоруда балдар айткандай, ошо өстүн балдар эле ошол жерде Баткен чек арасында ошондой жанагындай кырдаалда кагылышта жүрүп атышат. Биз барсак эле ушул балдарыбыздын ордуна деген аябай бир оталуу болду. Тажик-Ооган чек арасында кызмат өтөгөн жигиттер дагы деле болсо даярбыз. Кыргыз элибизге кандай мишкил иш түшөбү, жакшы иш түшөбү, биз дагы ушу өзүбүздүн коомдо ушу биздин кыла турган ишибиз жаш балдарды патриоттукка чакыруу, аларды болушунча ушу военный жака өздөрүн кызыктыруу, ошондой бир иштерди алып баралы деген оюбуз бар да биздин өзүбүздө. Жаш балдар өлгөнчө ушу биз баралы жашаганыбызды жашадык, баягы ичкенибизди ичип жедик дегенде, андан көрө жаш балдарга биз ушул балакыра бизден кийинки муунга бир тынчтыкты орнотуп, бир ошол жерде кызмат кылып келели деп суранып атышты да. Ошондой эле аталган коомдук биримкенин ардагерлери учурдагы кыргыз армиясынын абалына токтолуп өтүштү. Мурда жоокерлерди абдан багач. Армиядан кетип атабы ушундай узатып, барктап, сыйлач. Андан кийин мисалы солдат менен жөлөштүрүп калдык. Мен алардын көп армияга барбаганы, аз барган санабы же кандайдыр ушундай натыйжа пайда болду. Анан биз дагы мына өзүбүздүн Тажик-Ооган ардагерлери өзүбүздүн үйүн түзгөнүбүзгө 3 жыл кетти. Биздин өзүбүздүн ордубуз бар болчу. 1992ден 99 жылга чейин 7 жыл аралыгында тарыхыбыз бар эгемендүүлүк алгандан кийин. Мындай айтканда биздин баягы ошол куралдуу кагылыштардагы Тажикстандагы ичиндеги ич арада болгон нерсесинде күбө болгонбуз. Эми алар жанагындай ошондой жакшылыкты түшүнбөй, кайра биз жака кичине мындай айтканда кол салып, немесин көрсөтүп атат. Анан биздин жоокерлер ар бир нерсеге дайын болуш керек. Ар бир кызматташуу, сыноо, тартип, жанагындай улуу күчү дегенди билиш керек. Ошол менин айтарым, жоокерлерибиз бардыгы мекенге кызмат кылууга барыш керек. Болгондо Кыргызстан баарыбыздын үйүбүз. Биякта канча улут болбосун баарыбыз. Ал улут бул жерде роль ойнобойт. Ушул мекенди сүйбөй атканы мени өкүндүрөт азыр коомчулук. Бул дагы жана биздин өзүбүздүн кыргыз ата-энелерибиздей эле булардын да ошол муундун, улуу муундун ошол туура эмес багытка тарбиялабай аткандары, балким туура багытка тарбиялабай атканы деп ойлойм. Ошол мейли жаштар булар түшүнбөсүн, 20 жаш тегерегинде. Алардын ата-энелери бар да, бирок агаларыбыздай болуп кызмат кылган бир жерлерде. Анан ошол аталар бүгүнкү күндө чын сөздөрүн айтып, булуты ким болбосун, мекенди сүйүп, Кыргызстанда тынчтык болсо сен окуйсуң, башка иш кыласың, бизнес кыласың, өсөсүң. Согуш болуп турса кайдагы бардыгы? Мекенди сүйгөн патриот жигиттер көп болсо, мекенибиз тынч болот. Аягында тажик тараптын гол салуусунан каза тапкандардын жакындарына көңүл айтуу менен бирге терең таазим кыларын айтышты. Кайгылуу окуя болду. Ошол жерде өтүп кеткен бардык офицерлердин, прапорщиктердин, сержанттардын, солдаттардын ата-энелерине, бир туугандарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Булар чыныгы баатырлар. Бир да минут ойлонбой өзүнүн үй жайына, үй бүлөсүнө же болбосо башка нерсени ойлонбой Кыргызстаныбыздын 1 сантиметрине бербейбиз, ошол жерде так айтып, бетке айтып, ошол жерде кашык каны калганча согушуп, курман болгондорго таазим, шапкебизди чечип таазим кылабыз. Мындан бул жака мындай окуялар болбосун, ата-энелерине, бир туугандарына көңүл айтабыз.